Шоро компаниясы бүгүнкү күндө улуттук суусундуктардын түрүн заманбап технологиялар менен өндүрүп келет. Өндүрүлгөн продукциялар региондук кеңселер жана өлкөнүн түштүгүндөгү филиалы аркылуу калкка сунушталат. Компаниянын продукциялары ИАЭПтин тамак аш коопсуздугуна карата коюлуучу бардык талаптарга жооп берет. Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына ылайык ишканада модернизациялоо иштери жүргүзүлдү. Айтсак, жаңы заманбап жабдуулар орнотулду. Андан сырткары штаттар кеңейтилип, кызматкерлер окутуудан өтүштү. 2015 жылдан бери жаңылануулар болуп жатат. Шоро компаниясында муну айтып кетсек, бул деген жаңы жабдуулар, жаңы оборудование алынган. Азыр жанагы линия полностью автоматташтырылган. Дагы айтып кетсек, бизде деген азыр адамдык факторду минимализацияга аракет кылып жатабыз. Азыр бүт линия 90%га автомат түрүндө иштейт. Биздин кызматкерлер болсо бир гана көзөмөл жүргүзөт. Шоро компаниясы 2015 жылдан бери улуттук суусундуктарды өндүрүүнүн жаңыланган ыкмасына өттү. Бул механизм компаниянын негиздөөчүсү Табылды Бердигулович тарабынан демилгеленген. Ал энергоэффективдүү, экологиялык жактан зыянсыз заттардан жасалган. Анан дагы эң негизгиси жаңы механизм суусундуктарды даярдоонун байыркы ыкмасын жана суусундуктардын унутулгус даамын өзгөртпөй сактап калган. Учурда бардык улуттук суусундуктардын коомчулукка сунулушу бир линияда ишке ашырылып жатат. Бирок буга чейин ал ар бир суусундуктун өзүнчө талабына ылайык ар кайсы линияда жүргүзүлүп келген. Также, начиная с 2015 года, мы... Компаниянын жаңы рыноктарга чыгуу милдет турат. 2015 жылы Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке киргенден тарта компания өз өндүрүшүн модернизациялоо боюнча чоң иштерди баштаган. Айта турган болсом, жаңы жабдуулар орнотулуп, штаттар кеңейтилип, кызматкерлер окуудан өтүштү. Бизден өндүрүлгөн улуттук суусундуктар Россиянын жана Казакстандын рыногунда өз орду бар. Кыргызстандын ИАЭПке мүчө болушу биздин компанияга да чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып келди. Компаниядан чыккан продукциялар бажы биримдигинин техникалык талаптарына да толук жооп берет. Биз ишканага 2015 жылдан тарта заманбап техникаларды этап менен алып келе баштаганбыз. Аны пайдаланууда атайын кызматкерлерди даярдап, окутуудан өткөргөнбүз. Шоронун суусундуктары өлкөдө 1992 жылдан бери белгилүү. Компаниянын продукцияларынын уникалдуулугу байыркы үй бүлөлүк рецепттердин негизинде даярдалып, тамак аш азыктарындагы талаптарга ылайык келет. Ишкананын тарыхына кайрыла турган болсок, алгач максымды жасап сатуу идеясы пайда болгон. Бул идея 1992 жылы ишке ашып, сатыкка чыга баштаган. Көп өтпөй Шоро фирмасы негизделип, 25 жумушчу эмгектене баштаган. Бүгүнкү күндө компания толугу менен заманбап технологиялар менен жабдылып, 1000ге чукул адам эмгектенет. Биздин продукциялар Казакстанда, Алматыда сатылат. Жана бир канча шаарларда, Казакстандын жана Россия Федерациясында бир канча шаарларында биздин продукция сатылат. Буну өзгөчө биздин кыргыз мигранттар абдан суранышкан. Биз атайын ошол кыргыздар эң көп болгон мамлекеттерди карап жатабыз. Ошол жерде биз бир гана биздин кыргыз мекендештерибизге эмес, жана башка улуттарга да биздин мамлекеттик, биздин улуттук суусундуктарды жана улуттук салттарды жайылтууга аракет жумшап жатабыз. Биз компанияда өндүрүлүп жаткан улуттук суусундуктарды идиштерге куюу цехинде турабыз. Бул цех толугу менен эл аралык стандартка жооп берүүчү жабдыктар менен жабдылган. Айтсак, бул жабдыктар саатына 6000 бөтөлкөгө суусундук куюуга жетишет. Бул жайда учурда саналуу гана адамдар эмгектенип жатат. Анткени заманбап жабдыктар көп деле адамдардын эмгегин талап кыла бербейт экен. Болгону алар бул техника жабдыктардын иштешине көзөмөл кылып турушат. Шоро компаниясынан өндүрүлгөн бардык продукция кылдат көзөмөлдөн өтөт. Компаниянын өндүрүштүк лабораториясы микробиологиялык жана физика-химиялык лабораториядан турат. Анда даяр продуктунун сапаты гана текшерилбестен, ишканага келип түшкөн чийки зат жана жарым фабрикаттар текшерилип, көзөмөлгө алынып турат. Бүгүнкү күндө компаниянын продукцияларынын сапаты ИАЭПтин бардык талаптарына жооп берет. Ошол эле жөнөкөй сууну текшергенде биз суунун жесткосун текшеребиз, pH-ын текшеребиз. Органолептика ичип көрөбүз, полнота наливаларын текшеребиз, толтура коюлгандарын. Анан внешний вид оформлениясын карайбыз.
Компания Арашан жана Ысык Ата минералдык сууларын айнек идишке куя баштады. Минералдык сууларды сактоо үчүн айнек идишти колдонуу экологиялык жактан да маанилүү. Анткени айнек кайра иштетүүчү сырье болуп саналат. Компания эми өлкөнүн бардык булуң бурчунда өзүнүн улуттук суусундуктарын жасап, жаңы рынокторго чыгуу менен бирге суусундуктарын өлкөнүн чегинен сырткары жайылтууну пландоодо. Биз деген азыр өзүбүздүн ассортиментибизди да жаңыланууга аракет кылып жатабыз. Жаңы дизайн ребрендинг боюнча жаңы бутылкаларыбыз чыкты. Шороочу биздин улуттук суусундуктар менен аны силер байкасаңыз керек, супермаркеттерде чыгып жаңы логотип менен. Жай мезгилинде компаниянын штаты 1,5 миңге жетет. Бул жумушсуздук көйгөйүн чечет. Кызматкерлер социалдык кепилдиктер менен камсыздалат. Андан сырткары компанияда кесипкөйлүктү жогорулатуу үчүн окутуу программалары да жүрүп турат. Бүгүнкү күндө компания өлкөнүн бардык аймактарында өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Компания өндүрүмдүн натыйжалуулугун камсыз кылып, өндүрүлгөн продукциянын сапатына өзгөчө көңүл бурат. Ошол эле учурда айлана чөйрө менен позитивдүү байланыштарды түзүп келет. Айдар Темиралиев, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.